Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullohi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы сүйүктүү пайгамбарыбыздын насааттары тууралуу келген хадистердин катарын толуктап өтмөкчүбүз. Бүгүнкү токтолуп өтүүчү хадисибиз бул 39-чу хадис. Бул хадис бизге түнкү намазы, тагыраак айтканда тахажжуд намазы тууралуу бизге баяндап берет. Бул тахажжуд намазына бизди үндөйт. Бул тахажжуд намазына сабырдуу болуп, жана тырышчаак болуп ушул намазга дагы бекем болууга бизди чакырат. Жана ошондой эле бул намаздагы сооптор, андагы берекелердин молдугун жана ошондой эле андагы артыкчылыктар тууралуу бизге баяндап берет. Жана ошондой эле дагы бул тахажжуд намазынын бул дүйнөдөгү жана акыреттеги пендеге тийгизген таасирин айтып берет. Бул хадис ан Билалин радиаллаху анху анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кала. Билал, Аллах андан разы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын төмөндөгү айтып жаткан сөзүн бизге айтып берет. Кала, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Алейкум би киямил лайл, фа иннаху дa'бу солихина qablакум. Түнкү тахажжуд намазына бекем болгула. Анткени ал силерден мурунку солих кишилердин жасап жүргөн ибадаты. Ва инна киямал лайли курбатун илаллах. Түнкү намаз Аллах Таалага ибадат болуп эсептелинет. Ва манхатун анил итм. Күнөөдөн тосуучу. Ва такфирун лиссайиати. Күнөөлөргө кафарат болуучу. Ва матрадатун лиддаиянил жасад. Жана денедеги ооруларды чыгаруучу, кетирүүчү ибадат болуп саналат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге айтып берет. Бул хадисти имам Тирмизи өзүнүн Сунан китебинде чыгарган. Алымдарыбыз бул хадисти сахих деп наам берген. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушул хадис боюнча дагы бир аз келе турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге тахажжуд намазына бекем болууга чакырып атат. Жана бул нерсеге кызыктырып атат. Албетте бул тахажжуд намазы нафил намаздардын бири. Инсан фарыз намаздарды окугандан кийин, фарыз ибадаттарды аткаргандан кийин дагы шариятыбыз кызыктырган, өтө фазилеттүү болгон дагы башка нафил намаздар бар. Буну дагы инсан ага жеңил карабастан аткарып жүрө турган болсо, буга көптөгөн соопторду алат. Жана инсандын ошол фарыз ибадаттарына дагы бекем болуусуна дагы Аллах Таала тараптан күч кубат берилет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бул тахажжуд намазына буйруйт. Фарыз намаздарын окугандан кийин дагы ушул нафил болгон намаздарга дагы бекем болууга, өзгөчө ушул тахажжуд намазын таштабастан аткарып жүрүүгө, ага такай көңүл бурууга Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кайрылып: "Ва минал лайли фатахажжад бихи нафилатан лак. Аса ан яб'асака раббука мақаман махмуда." Жана түндөсү сен өзүң үчүн нафил иретинде тахажжуд намазын окуп жүргүнүң дейт. Аллах Таала сен ошол тахажжуд намаз окуган себептүү кыямат күнүндө макталган орунда тирилтип коет дейт. Жана дагы урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала башка аяттарында "Ида фарагта фансаб ва иля раббика фаргаб." Эгерде өзүңө милдет болгон парыз ибадаттарды аткарып бүтө турган болсоң, анда фаргаб, нафил болгон ибадаттарга дагы киришкиниң дейт. Бул аятты алымдарыбыз "Ида фарагта минал фарайди фансаб иля киямил лайл." Эгерде парыз намаздарын өтөп бүткөн болсоң, түндөсү акыркы куптан намазын окуп бүткөн болсоң, андан кийин дагы түнкү намазына дагы турунуң деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды буйруган деп алымдарыбыз бул аяттарга
тәпсір беришет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бир эле парыз намазга чектелип калбастан, ага кошо дагы нафил ибадаттарды, нафил намаздарды жана ошондой эле нафил орозолорду, нафил садакаларды жана дагы башка жакшы бир кошумча ибадаттар аткарып турган болсок, бул нерсеге дагы өтө көптөгөн соопторго ээ болобуз. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул тахажжуд намазынын фазилетин айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизди ушу түнкү намазга буйруп, анан түнкү намаздагы сооптор тууралуу, андагы бериле турган артыкчылыктар тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге өз хадисин толуктап мындай дейт: Албетте бул тахажжуд намазы силерден мурунку баардык солих кишилердин адаты болчу дейт. Мындайча айтканда, силерден мурунку пайгамбарлардын адаты болчу дейт. Жана силерден мурунку пайгамбарларга ыйман келтирип ээрчиген ар бир солих момун болгон кишинин адаты мына ушул тахажжуд намазына алар бекем болуп таштабай аткарып жүрчү эле дейт. Бул тууралуу Аллах Таала Кур'ан Каримде бул тахажжуд намазы өзүнүн момун пенделеринин ибадат экендиги тууралуу Аллах Таала Кур'ан Каримде мындайча баяндайт. Аллах Таала момундарды мактап: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Алар түндөсү өз төшөктөрүнөн үзүлүп, Роббусунан коркуп дуа кылышат дейт. Жана Роббусунун мээримин, кечиримин үмүт кылып дуа кылышат. Жана биз рызкы кылып берген нерседен Аллах жолуна коротушат. Мына ошол нерсени Аллах жолуна садака беришет дейт. Едууна деген улар түндөсү туруп, Аллах Таалага намаз окушуп, түнкү намаздарды окуп, тахажжуд окуп, ошо тахажжуд намазында Аллах Таалага дуа кылып, Аллах Тааланын азабынан өздөрүн коргоо сурашат. Жана Аллах Тааланын кечиримин тилешет деп Аллах Таала Кур'ан Каримде момундарды мактайт. Жана аларга даярдалып койгон соопту баяндап: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Эч бир нафс билбейт, Аллах Таала алардын ушул жасап койгон ибадаттарына Аллах Таала даярдап койгон жашыруун жыргалчылыктарды, көз көрсө сүйүнөт турган рахаттарды эч бир нафс билбейт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, тахажжуд намаз окуучуларыбызды Аллах Таала ушинтип сыпаттап, андан кийин Аллах Таала аларга бериле турган соопту эч ким көрбөгөн, эч ким укпаган соопту берери тууралуу Аллах Таала бул Кур'ан Каримде баяндап берип атат. Бул аларга жашырылып койгон жыргалчылык дегенден максат деп кээ бир алымдарыбыз руятул важхилла дейт. Кыямат күнүндө Аллах Тааланын жүзүн көрүшөт булар дейт. Бейишке кирген кезде ал жерде ушундай рахат, жыргалчылык болот. Бирок мындан дагы өткөн бир андан дагы рахат, жыргалчылык бар. Ал Аллах Тааланын жүзүн көрүү болуп эсептелинет. Ал эми тахажжуд намазын окуучулар кыямат күнүндө булар Аллах Тааланын жүзүн көрүшөт деп алымдарыбыз жогорудагы аятка тафсир беришет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз тахажжуд намазына бекем боло турган болсок, Аллах Таала кыямат күнүндө бизге бейиш жыргалчылыгын берет экен. Жана ошонун биргеликте эле Аллах Тааланын жүзүн көрүү тахажжуд намазын окуучу момун пенделерине гана насип кылат экен. Ошон менен Аллах Таала башка бир аятында бул тахажжуд намазы муттакиндердин, таква пенделердин сыфат экендигин баяндап, Аллах Таала мындай дейт: "Кана қалилан минал лайли ма яхжаун." Алар таква пенделер тиги дүйнөдө дейт, түндөсү азыраак укташат эле. Түндөсү азыраак уктап, көбүрөөк бөлүгүн төшөктөрүнөн үзүлүп туруп, Аллах Таалага ибадат кылышар эле. Вабил асхарихум ястагфирун. Жана эрте менен багдат намазынан алдын Роббуларынан жасаган күнөөлөрүнө истигфар айтып, Аллах Тааланын кечиримин үмүт кылышар эле деп Аллах Таала бул таква пенделерин Кур'ан Каримде мактап өтөт. Мындан дагы башка бул солих кишилердин сыпатын Аллах Таала ушинтип, алар бир эле парыз намаздарын жектелбестен дагы ушундай тахажжуд намазына дагы бекем болору тууралуу баяндап, Аллах Таала Кур'ан Каримде ушинтип таква пенделерин, өзүнө жаккан сүйүктүү пенделерин ушинтип сыпаттап өткөн. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисин улап, Аллах Таалага бул ибадат дейт.
qurbatun deydi. Inna qiyamal layli qurbat ilalloh. Бұл ибадат болып саналады. Аллах Тағала бұл құрбаға сөз не аға соғып береді. Жаңа пайғамбар хадисінде мән хатан исм, бұл тәһәҗүд намазы инсандың күнәден тыйылуына жардам береді. Күнәден тосады, аның жүрегінде ошол күнәгө болған рахатты алып қояды дейді. Әлбетте әрбір нафс күнә іш қылуын қалайды. Аллах Тағала арам қылған жолға баруын қалайды. Аллах Тағала арам қылған жолдан кесіп қылып, ешбір күш сақтамастан ақша жоғалтқанын қалайды. Жана ошондойдагы аргандай өзүнүн шахват нафсыларын Аллах Тағала арам кылган жолдон жеңил желпи кандырып алганды каалайт. Кимде бул тахажжуд намазын бекем кыла турган болсо, Аллах Тағала бул адамдын ошол күнөөдөгү жүрөктөгүнө, күнөөгө болгон ишкыны ажайтып коет. Аллах Тағалага болгон коркууну көбүрөөк салат. Аллах Тағалага болгон сүйүүнү, анын пайгамбарына, динине болгон сүйүүнү Аллах Тағала күчөтүп коет дейт. Аллах Тағала Құран кәрімде айтқандай, инна солата танха анил фахшаи вал мункар. Әлбетте бұл намаз инсандарға бузуку жана аргандай мункар кайтарылган жиркеничтүү иштерден тосот дейт. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде болот дейт, такфирул сайиат. Жана бул тахажжуд намазы күнөөлөргө кафарат болот дейт. Әлбетте кандай гана бир жакшы иш жасалбасын, кандай гана ибадат аткарылбасын, бул ибадаттардын баары күнөө иштерге кафарат болот. Әлбетте бул инсандын күнөөлөрү кечирилип, тозоктон алыс болууга алып келет. Өзгөчө мына ушул тахажжуд намаздагы инсандын тозоктон кутулуусуна, ал күнөөлөрүнөн арылуусуна, андан алыс болуусуна тахажжуд намаз өзгөчө бир жардам берет. Бул тууралуу Абдулла ибн Умардан келген хадисте Абдулла ибн Умар айтат, биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү кезинде ар бир сахаба өзүнүн көргөн түшүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтып келчү дейт. Мен дагы бир күнү ушуну түш көрсөм экен, ошо түшүнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтып берсем экен деп ушундай самадым дейт. Ушинтип самап жүргөн күндөрдүн биринде мен түшүмдө ушундай түш көрдүм. Түшүмдө мага эки периште келип, мени алар эки жагымдан алып, алар мени дозокко алып барышты дейт. Дозокко барган кезимде ал жерде ушундай бир кудукка окшогон бир тешик бар экен дейт. Жана анын үстүндө ошол кудуктан чыгара турган бир темирчеси дагы бар экен дейт. Анан кудуктун ичинен карасам дейт, мен дозокко жакын алып келишти, жана ошол жанагы кудукка мен мындай башымды салып карасам, ошол дозоктогу адамдарды мен тааныдым дейт. Таанып анан кийин Аллах Тааладан кайрылып, аузу биллахи минан нар, аузу биллахи минан нар, Аллах мени дозоктон сакта, Аллах мени дозоктон сакта деп 3-4 жолу ушинтип дуа кылдым эле. Анан жанагы эки периште мага кайрылып, лем тара, Абдулла ибн Умар, эч качан коркпогун, сага коркунуч болбойт деп мени кайра ал жерден кайра алып келип коюшту дейт. Ошол түштө эртең менен Хафсага айтып берген кезинде, Хафса бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялы болчу, ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтып берди дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам би'амма рожул Абдулла лау кана юсалли бил-лейлин, Абдулла кандай гана солих киши эгер тахажжуд намазын таштабай турган болсо дейт. Ушул хадиске алымдарыбыз тафсир берип, ушул тахажжуд намазын окугандыгы үчүн периштелер аны ошол тозоктон көргөз, тозоктон сактап койду деп айтышат экен. Демек инсандын тозоктон кутулуп бейишке кирүүсүнө дагы бул тахажжуд намазы өтө чоң себепкер болот. Жана күнөөлөрүнүн кечирилүүсүнө дагы бул тахажжуд намазы өтө чоң себепкер болот экен. Жана ошондой да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде улап, матурадатун лидайханил жасад, денедеги ооруларды кетирүүчү дейт. Албетте урматтуу мусулман бир тууганым, бул тахажжуд намазы биздин денебизге дагы, биздин физикалык жабызга дагы өтө чоң тийгизген пайдасы бар. Мындан сырткары дагы бул тахажжуд намазы тууралуу келген башка аяттар, башка хадистер аябай көп. Биз мына ушул хадисибиз менен кыскача чектелебиз. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү сабактан алуучу пайда, биз фарыз намаздарга дагы кошо тахажжуд намазын окуп жүрүшүбүз керек экен. Тахажжуд намазындагы өзүнүн сооптору, өзүнүн артыкчылыктары бар экен. Аллах Таала баарыбызды мына ушул ибадатына бекем кылсын, баарыбыздын ыйманыбызга бекем кылсын. Аллах Таала биздин элибизге, жерибизге жана мамлекетибизге жана ар бир үй бүлөгө Аллах Таала тынчтык берсин. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.